Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Summa ma ba'da. Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандарым. Кудай Тааланын оолиялары кандай сыпаттарга ээ болуулары керек? Кудай Таалага жакын, эң жакын болуу үчүн кандай сыпаттардын табылуусу бизде зарыл? Ал сыпаттардын эң алгачкысы бул биз менен сиздердин жасаган ар бир ишибиз, сүйлөгөн сөзүбүз, жакшылыкка чакыруубуз, жамандыктан тосуубуз, намаз окуубуз, орозо тутуубуз, зекет берүүбүз, ажылык кылуубуз, кайрым садака кылуубуз бардыгы жападан жалгыз улуу Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн гана болуш керек. Ошол нерселердин ар бирини жан дилибиз менен, чын жүрөктөн, ыклас менен аткаруу бул чыныгы оолиялардын сыпаттарынан болуп эсептелет. Кур'ан-ы Каримде улуу Аллах Таала Зумар сүрөсүнүн 65-66 аяттарында минтип айткан: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва лакад ухия илейка ва илаллазина мин qablika ла ин ашракта ла яхбитанна амалук ва ла такунанна минал хасирин. Балиллаха фа'буд ва кун минаш шакирин. Чындыгында сага жана сенден мурункуларга эгер сен ширк кылсаң сенин амалың жоюлат жана сен зыянга учурагандардан болосуң деп аян кылынган дейт. Сен Кудай Таалага гана сыйынгын, ибадатыңды Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн гана аткаргының. Ва кун минаш шакирин, жана шүгүр кылуучулардан болгон дейт. Мына ушул аятта биз менен сиздердин жасаган иштерибиз эгер кааласак, келечекте өзүнүн мөмөсүн берүүсүн кааласак, дүйнөдө дагы ахиретте дагы Кудай Тааланын ыраазычылыгына жеткире турган амалдардан болуусуну каалай турган болсок, анда ар бир таштаган кадамыбыз, ойлогон оюбуз, сүйлөгөн сөзүбүз тек гана жападан жалгыз Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Жундуб радыйаллаху анху минтип риваят кылып айткан: Самиту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама якул. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламнын минтип айтканын уктум. Ман самма асамма Аллаху бих ва ман юраи Аллаху бих. Кимде ким эл көрсүн, эл уксун деп өзүнүн амалын тарата турган болсо, өзүнүн жакшы иштерин элге көрсөтүп тарата турган болсо, адамдар угуп аны мактоолору үчүн Кудай Таала эртең кыямат күнүндө арасатка барганыбызда, махшар майданыга барганыбызда элдин арасында биз менен сиздерди ушул жасаган иштерди бардыгыбызды жүрөгүбүздөгү нерсени ачыкка чыгарып бизди уят кылат дейт. Ал эми кимде ким bir жақсы иш жасап, аны адамдар көрсүн деген максатта, атайын адамдарга көрсөтүү үчүн жасай турган боло турган болсо, эртең жан дүйнөбүздөгү биздин бузук сырларыбызды кыямат күнүндө Аллах Таала бардыгын элдин ортосунда ачыкка чыгарып коет, урматтуу мусулман бир тууганым. Бирок болгону бул жерде айта кете турган нерсе, биз жакшы ишти жасайбыз. Жакшы ишти жасаган кезде ачык жасасак дагы болот, купуя жасасак дагы болот. Купуя жасагандыгыбыз ачык жасагандыгыбызга караганда жакшыраак. Бирок ошол жакшы ишти биз ачык кылгандыгыбыз эмне максатта кылып жатабыз? Эгерде эл көрсүн дей турган болсок, анда хадисте келгендей, жокоруда аятта келгендей, анын ахиретте эч кандай сообу болбойт. Ал тескерисинче биз менен сиздерди тозокко жетелей турган амалдардан болот. Ал эми эгер биздин жан дүйнөбүздү ачык чыгарып садака бердик, ачык жакшы иштерди ачык аткардык, бирок жүрөгүбүздө тек гана Кудай Тааланын ыраазычылыгы болсо, ыклас менен ошол амалды аткара турган болсок, бул рия болбойт, бул эл көрсүн болбойт, бул эл уксун болбойт. Бул болгону бир жакшы амал болуп эсептелет. Тескерисинче жакшы амалдардын катарына кирет. Андыктан ар бир ачык аткарылган амалды биз рия дейбели, эл көрсүн үчүн аткарылды деп ойлобойлу. Анын жан дүйнөсүнү биз көргөн эмеспиз. Анын жүрөгүндө эмне бар экендигин биз билбейбиз. Балким ал жакшы максатта Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн жакшы иш жасап жаткандыр. Мүмкүн ал эл көрсүн үчүн жасап жаткандыр. Бирок биз мусулмандын акыбалын дайыма жакшы жака жоруп, жакшы жака буруп айтышыбыз керек. Бул кишинин амалы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуп жаткандыр деп. Ал эми акыретте кандай экендигини Кудай Таала өзү таразалап алат. Урматтуу мусулман бир туугандарым, биз менен сиздер өзүбүздүн жасаган амалдарыбызда ыкластуулукту кимден алышыбыз керек? Мисал катарына айтып кете турган болсок, Ибн Сирин рахматуллаху алейхи бул улуу табейиндерден болот. Күндөрдүн биринде мынтип келген окуясы бар.
Күндердің бірінде мечітке кірсе, адамдар аға қайырлы мынтип айтышат. Салли бина, сен бізге имам болып намаз оқып беріңізші. Сіз бізге имам болып намазға алдыңға түшіп беріңіз дегенде Ибн Сирин рахматуллахи алейхи мынтип айтқан екен. Ла валлахи, ахша ана тақаддам ли усаллия бикум фаянсарифун наси яқулун салла бина Ибн Сирин. Аллаға ант, мен алдыңға түшіп намаз оқуайым. Анткені мен алдыға түшіп оқығаннан төменгі, алдыңға түшіп имам болу оқудан төменгі нәрседен қорқым. Мен намазды оқып біткеннен кейін адамдар мұнан шығып алып тұрып, біз имам Ибн Сириннің өзінің артынан оқыдық. Ушундай улуу имамның артынан оқынды деп тұрып, адамдардың ушундай менің мақтап қойғандықтарыдан қорқамын деп тұрып, Ибн Сирин рахматуллахи алейхи жамаат намазында имам болып намаз оқудан қорқып, эмне үчүн қорқты? Шухрат үшін, елдің ортасында тарап кетіп, адамдар мақтап, аша чауып кеткендіктерден қорққандықтардан рия болып қалуасын, ел ұқсын, ел көрсін болып қалуасын деген мақсатта Ибн Сирин имамдыққа өтпеді, урматтуу мусулман бир тууганым. Бирок ихластын акыйкаты эмне? Ихлас деп эмнени айтат? Ихласты Кушайри рахматуллахи алейхи өзүнүн Рисала Кушайрисинде мынтип айткан. Ал ихлас ан та'амала амалан ла таржу савабака фихи илля миналлах. Ихлас деп, сен бір жақшы амалды жасайсың дейді. Мисалға айтсақ, бір қайрым садақа иш қыласың, жолдан бір ташты алып қоясың, же болосың бір көпірі жасайсың, больница жасайсың, же болосың айталы медресе құру бересің. Қандай қысқасы жақшы иш жасайсың, ошонун сообуну тек ғана Кудай Тааладан күтө турган болсоң, мына ошол не дейт? Мына ушул чыныгы ихластуулук дейт. Кээ бир адамдарыбыз айтат, ихластуулук эмне десе, алла яхула байнака ва байналлахи халқун. Сени менен Кудай Тааланын ортосунда махлуктар парда болбосун дейт. Мына ошол чыныгы ихластуулук болот дейт. Башка бир адамдарыбыз айтат, айякуна амалука амаман наси ва фил хилвати сава. Сенин амалың адамдардын ортосунда кандай амал кылсаң, жалгыз калганыңда дагы мына ошондой амал кыла турган болсоң, мына ошол чыныгы ихластуулук дейт. Тусалли вахдака кааннака амаман нас ва тусалли амаман нас кааннака вахдак. Сен адамдардын жанында, өзүң жалгыз калганда адамдардын жанында намаз окуп турган сыяктуу намаз окуганың, жана адамдардын жанында өзүң жалгыз намаз окуган сыяктуу намаз окусаң, мына ошол чыныгы ихластуулук дейт. Ошон үчүн биз менен сиздердин амалдарыбыз ихластуу болуу үчүн жанагы төмөнкү айткандай, жокоруда айтканыбыздай, сообун Аллах Тааладан гана күтөлү. Биз менен сиздердин ортобузда махлуктар парда болбосун. Жалгыз калганда дагы, эл менен бирге болгондо дагы ибадат көйлүгүбүз бирдей калыпта болуп, бирдей уланып туруш керек. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бул жерде бир айта кетчү зарыл нерселер бар. Кээ бир адамдардын жанында өзүнүн аябай таква көрсөткүсү келет. Аябай дүйнөдөн оолак экендигин, алыс экендигин көрсөткүсү келип, кичине жыртык кийимдерди, жамачыланган кийимдерди кийип алат да, бирок жүрөгүнү карай турган болсок, жүрөгүндө базарга барып, мисалга, базарга барып эң арзан кийимди сатып алат, бирок жүрөгүндө 1000 долларга кийим алсам экен, эң бир жакшы кийимдерди кийсем экен деген бир түшүнүк менен жашайт. Сырткы дүйнөсүндө таква көрсөтөт өзүнү, бирок жан дүйнөсүндө, анын жан дүйнөсүндө дүйнө шунчалык орношуп калган, дүйнөгө шунчалык берилгендиги бар, аны сыртка чыгарбайт. Болгону сырткы өзүнүн сырткы немесин гана жасайт. Мына ошондой таквалык, урматтуу мусулман бир тууганым, дүйнөдөн оолак болуу, дүйнөдөн алыс болуу, сактануу, бул эски кийимдерде эмес. Дүйнөдөн сактануу деген сөз бул фиситкил кулуб, баягы жүрөктөрдүн чынчылдыгында жана арам нерседен алыс болууда. Мына ошону чыныгы таквалык деп аталат. Бұл қысқаша. Екіншісі, ошол ауриялар қандай болсын десе, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды урматташ керек. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға болған урмат, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға болған сыйды біз менен сиздер оболқы алымдарыбыздан бір алып үйрөнүшүбүз керек. Ошолордон үлгү алышыбыз керек. Алардын бири Имам Малик рахматуллахи алейхи. Имам Малик рахматуллахи алейхи бул Мадинанын имамдарынан болгон. Имаму Дарул Хижрат деп аталат. Хижрат мекенинин неси? Имамы деп аталат. Ошол киши өзү Муатта деген китеп жазган, хадис китептеринен. Ошол киши күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде сабак берип жаткан кезде, ошол Муатта деген китептен окуп жаткан кезде бир чаян келип шыйрагын 13 жолу чагат.
13 жолу чаккан кезде Имам Малик рахматуллахи алейхи сабагын токтотпойт. Жүзү өзгөрөт, болгону жүзү гана өзгөрүп, эми ооругандыктан бир аз таасирленип жүзү гана өзгөрөт да, такыр сабагыны токтотпой, акырына чыгарып, шыйрагындагы жанагы чаяндын чаккандарын көрүп, кийин атайын ошол доордун бир мазы бар экен, ошону шубап коет. Шубап койгондон кийин ошол жанында тургандардын бири кайрылып айтат: "Лима лам такта хадис". Sen emne üçün ушунча чаян чагып жатса дагы, 13 жолу чакса дагы сен хадисти токтотподуң дегенде Имам Малик минтип айткан экен: "Субханаллахи, ақтау хадисал хабиб мин ажли надги акраб". Субханалла, мен таң каламын. Аябай таң калыштуу сөздү айтып атасыз. Мен кантип эле бир чаян чаккан себебиден өзүм эң жакшы көргөн адамымдын сөзүнү токтотуп коеюн дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул Имам Малик рахматуллахи алейхинин пайгамбарга болгон сүйүү, пайгамбарга болгон урматы, пайгамбарга болгон сыйы. Башка улуу алымдарыбыздын бири Said ibn Musayyab rahmatullahi aleyhi bul dağın ulu tabiinlerden bolğan. Kündördün birinde bul kişi ölüm töşegünde jatat. Ayyavay katı orup jatat. Bir kişi gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisin surayt. Bir hadis suraganda janağı Said ibn Musayyab aytat: "Ajlisuni, meni bunday jölöp oturguzgulaçı" deyt. "La yanbaghi ayyuskara sallallahu aleyhi ve selleme ve ana mustajiun." Men kaptalım menen jatkan abalda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin atının eskerilüsü bul atını eskeri layıktı emes deyt. Men Peygamber'din atını kaptalım menen jatkan abalda men estebeymin. Meni oturguzgula, men çügölöktө oturup turup Peygamber'din hadisi turalı aytып bereyim deyt. Bul karasaňızlar kançalık dengelde Peygamber'ga bolgon süyü bolgon, kançalık dengelde Peygamber'ga bolgon urmat bolgon. Alardan andan da ötedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarının doğruna varalı. Said bin Amir al-Jumahi radıyallahu anh'unu karaňızlar. Bayanғы müşrikler karmap denesini tilet, birden tilet, tilip jatıp, kesip jatkan kezde müşrikler kayırılıp aytışat: "Atuhibbu ayyakuna Muhammadun makanak ve anta najin." Sen kalaysınbı? Sen jaktırasınbı, jakşı körösüңbü? Sen özüň aman bolup, sen kutulup, senin ordunga Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'nin bolgondugun kalaysınbı degende Said ibn Amir mintip aytkan eken. Denesinden kan ağıp jatып mintip aytkan: "Wallahi ma uhibbu an akuna aminan fi ahli ve waladi ve anna Muhammadan yu'khazu bi shawkatin." Allah'a ant, egerde Muhammad'ın butuna bir tiken sayatılgan bolsa, men üyümde, üy baldarımdın janında, ömür joldoşum janında aman kalıwımdy kalabaymın, jaktırbaymın degen eken. Hormatly musulman bir tuğandarım, biz menen sizler dagın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de urmatlaylı, Peygamberden sünnetini tirilteli, candandıralı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk hadisinde aytat: "Kimde kim menin sünnetim tirilse, menin tiriltkendey bolat" degen hadis kelet. Hormatly musulman bir tuğanım. Oşon üçün Peygamberdi sıylagandyk, bul oşol Hudaý Taalanyň awliyalyk darajasynda Hudaý Taalaga eň jakyn bu adamlardyň boluşuna bir sebep boluvchi amallardyň biri bolup eseptiler. Andan keyinki ошол Hudaý Taalanyň awliyalarynın sıfatlarynyň biri al-hubbu wal-bughzu fillah. Hudaý Taala üçin jakşı görüp, Hudaý Taala üçin jaman görüp, urmatly musulman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var: "Man ahabba lillah ve abghada lillah ve a'ta lillah ve mana'a lillah faqad istakmalal imanam." Kim Allah üçün jakşı körse, Allah üçün jaman körse, Allah üçün berse, Allah üçün tıysa, al imanın toluktaptır deyt. Allah üçün jakşı körse, Allah üçün jaman körse, Allah üçün berse, zeketli berip jatabız hormatly musulman bir tuğanım, biz Allah üçün bereli. Anın kedeyligi üçün emes, özümüzdün baylığımızdın körsetüğü üçün emes, anın jakırlığı üçün emes, Allah meni buyurgan uşulga berginde men oşon üçün berdim deşibis gerek. Wa man alillah, misalga baylarыбыз zeketli bergen kezde kimge beriş gerek emes, bayga mümkün emes, başka dinin ökülüne zeketli berүү mümkün emes. Mına oşol berbegen kezde Allah meni tıygan aga berүүдөн, oşon üçün men aga berbeymin degen manide. Men sarаңдык emes, jana başka sıfatlar emes. Bolgonu Hudaý Taala meni oşunda işti kılууdan tıygan, men oşon üçün tıyıp jatamın, tıyılıp jatamın degen түшүнүк менен берсе турган болсок, бербей турган болсок, biz imanыбызды толуктаган болобуз. Hormatly musulman bir tuğanım, bir okuya esime kelip ketdi. İmam Şafii menen
Имам Ахмадтың ортосындағы болған бири-бирине болған достық, Аллах үшін болған бири-бирине сүйүүгө мисал катарында. Имам Шафии рахматулла алейхи түндөрдүн биринде Имам Ахмад рахматулла алейхиге зияратка келет. Имам Ахмадка зияратка келген кезде Имам Ахмад рахматулла алейхи эмнеси бар де, биздин доордагыдай холодильниктерде толук салаттар, бышырылган тамак эмес, болгону өзүнүн байлыгынан бар болгон нерсесин бир арпанын нанын жана зайтунду алып келип Имам Шафиинин жанына коет. Имам Шафии рахматулла алейхи Кудай Таала буйрганча ал тамактан жейт, бир аз ашыкчараак жеп коет. Адатта аалымдар азыраак жейт, бирок бул бир аз көбүрөөк жеп коет. Уктардын астында Имам Ахмад рахматулла алейхи дарат сууну Имам Шафиинин жаныга даярдап алып барып коюп коет. Кыскасы түндө дарат алып түндө намаз окусун деген максатта. Таңга чыккан кезде бир бөлмөгө бөлүп койду да, таңга чыгайын деген кезде такыр Имам Ахмадтын байкашы боюнча Имам Шафии уйкусунан турбады. Эч бир таң атканга чейин уктагандай көрүнүп калды да. Таңга чыккан кезде Имам Ахмад рахматулла алейхи келип аны ойготмуш болду. Ойготту кыскасы. Ойготкон кезде экөө чогуу бамдат намазын окуду. Намазды окуган кезде Имам Ахмад кайрылып айтты: "Ажибту минка би хислатайн." Мен сенден эки нерсеге таң калдым dedi. Эки амалыңа. Имам Шафии эки амалыңа таң калдым дегенде Имам Шафии кайрылып айтты: "Ма хума?" Ал экөө кандай амал? Эмнеге таң калдың десе, "Кала, мен сиздин жаныңызга кечки тамактап келдим. Сиз алымдардын адатынан ашыкча жеп койдуңуз." Бул бир. Экинчиси, мен сизге түндө тахажжуд намазын окуу максатында даратыңызга суу коюп койдум. Сиз ал сууду туруп алып, дарат алып колдонуп намаз окубадыңыз деди. Дегенде Имам Шафии кайрылып мынтип айтты: "Ал эми кечки тамагыңыз тууралуу мен 3 күндөн бери эчтеке жеген эмесмин" деди. Андыктан бир аз жешти каладым, сенин тамагыңнан жешти каладым деди. Жана мен сиздин тамагыңыздын адал жол менен гана табылгандыгын билип, бир аз көбүрөөк жеп койдум деди. Ал эми экинчи маселеңиз, сиз мага даратка суу койдуңуз, бирок мен түн таң атканга чейин уктабай кечки даратым менен намаз окуп чыктым. Ошондуктан ал даратка койгон сууңузду мен колдонбодум деди. Намаз окудум, Кудай Тааланы тафаккур кылдым, Кудай Тааланын улуулугун карадым, асмандарды карадым, жерлерди карадым. Ошол аркылуу мындайча айтканда Кудай Тааланын ой жүгүрттүм, Кудай Тааланын улуулугу тууралуу деп ушундай деп жооп берди. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул Имам Ахмад менен Имам Шафиинин бири-бириге болгон сый урматы эле, бири-бириге болгон кызматы эле. Булар Аллах үчүн бири-биrini жакшы көрүп, карасаңыз колунан бар нерсени аябай, түнкү даратыдан берип, бамдат намазга да бир ойготуп, кызмат кылып ошого. Бул эмне үчүн? Бул бардыгы Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Анткени бул экөөбү Аллах үчүн бири-биrini жакшы көрөт эле. Мына ошол себептен булар ушул ишти аткарышты.